Кандай деп ойлойсуңар? Сүйүктүү анимациялык фильмдерди ким жараткан? Мисалы, Оюнчук окуясы же болбосо Супер үй бүлө жана азыркы учурдагы популярдуу мультфильмдердин бири булар Баш катырма же болбосо Головоломка. Көбүнөр балким Дисней деп айтасыңар. Бирок мен силерге бул чыгарылышта фильмдердин артында анимация дүйнөнү түбөлүккө өзгөрткөн дагы бир компания бар экенин айтамын. 1995-жылы дүйнөдө биринчи толук узундуктагы компьютер анимациялык фильм чыккан. Ал Оюнчуктар окуясы. Көптөр бул жетишкендик Диснейге таандык деп эсептешет. Бирок чындыгында бизге эң сүйүктүү анимациялык фильмдерди берген Pixar компаниясы. Бүгүн биз көптөгөн анимацияланган шедеврлерди түзүүнүн артында турган студия Pixar'дын окуясына барабыз. Pixar дүйнөсүнө кош келиңиздер. 1972-жылы университет Ютада Эд Камтл окуйт. Азыркы учурда анын 4 Оскары бар. Бирок ал мурун жөн гана мультфильм көргөндү жакшы көрчү. Тилекке каршы сүрөт тартканды такыр билбечи. Баарыңар эле билгендей, ошол кезде мультфильмдерди кол менен ар бир кыймылды тартчу. Эд Камтл Юта университетинде информатиканы изилдеп, анда 3D графиканы түзүүнү үйрөнөт. Ал эми компаниянын башталышы 1974-жылы Александр Шур Нью-Йорк технология институтунда компьютердик графика лабораториясын негиздегенде башталган. Кийинчерээк Pixar'дын негизги фигуралары болуп калган. Эд Камтл жана Альви Рэй Смит бул лабораторияда дагы иштешкен. Ал эми 1979-жылы алар Жорж Лукас, мындайча айтканда Lucasfilm компьютердик бөлүмүнө көчүп барып, компьютердик графика боюнча изилдөөлөрүн улантышкан. 1986-жылы жакында эле Apple компаниясын таштап кеткен Стив Джобс Lucasfilm'дин компьютердик бөлүмүн $10 миллион сатып алып, Pixar көз карандысыз компанияга айланган. Эдвил Камтл компаниянын президенти болуп, Альви Рэй Смит технология боюнча вице-президент болгон, ал эми Стив Джобс болсо коллеганын төрагасы жана ири инвестор болгон. Pixar'дын аталышы. Буга чейин Pixar'дын аталышы башкача болчу. Ал мындай деп угулган: Lucasfilm Graphic Group. Убакыттын өтүшү менен 2 жылдан кийин компания көз карандысыз болгондон кийин Эд Камтл, Альвин Рэй Смит жана Джон Лассетер ар кандай ойлорду ойлошкон болчу. Маанилүү аспекттердин бири компания компьютердик графика жана анимация менен алектенген. Ошол себептен алар мындай дешкен: Pixel деген бул компьютер экранындагы сүрөттүн минималдуу бирдиги. Ал эми арт сүрөт, бул сүрөт, анимациянын сүрөттүү жагына шилтемдүү. Бул эки сөздүн айкалышы бардыгы чогуу биригип Pixar компаниянын жогорку сапатындагы сүрөт тартуу продукту жана түзүү үчүн технологияларды колдонуп мультфильмдерди чыгарган. Ошол себептен Pixar деп аталып калган. Pixar компаниянын биринчи тартылган кыскача мультфильми Андре менен Воли арасындагы саякат болгон. — 1991-жылы Pixar Disney менен 3 толук узундуктагы анимациялык фильмдерди түзүү жөнүндө келишимге кол койгон. Бул ири долбоорлорду түзүү үчүн керектүү каржылоо жана колдонууну камсыз кылып, компаниянын тарыхындагы маанилүү өзгөрүү болгон. Ал эми убакыттын өтүшү менен 2006-жылы Walt Disney компаниясы $7,5 миллиард үчүн Pixar'ды сатып алуу жөнүндө жарыялады. Бул кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн аякташы гана эмес, Pixar'ды Disney'дин толугу менен ээлик кылган филиалына айланды. 1995-жылы Pixar компьютердик графиканы толугу менен колдонуп жасалган биринчи толук тасма Оюнчук окуясы чыккан. Фильм кассада ийгиликке жетип жана Pixar'дын анимацияда лидер катары кадыр-баркын бекемдеген. Оюнчук окуясы ийгилигинен кийин Pixar хит жаратууну улантууда.
ар бир Pixar'дын мультфильмдери адамга кандайдыр бир таасир берип кетүүдө. Чоңдор дагы, кичинекейлер дагы ал мультфильмди көргөндөн кийин ой калтырып жана кандайдыр бир нерсени өзүнө алууда. Жана мындан тышкары Pixar компаниясы да көптөгөн Оскар сыйлыктары бар. I want to thank my junior high guidance counselor for a meeting we had where he asked me, "What do you want to do with your life?" And I said, "Make movies." That's been Pixar компаниясы менен Disney'дин өзгөчөлүгү. Pixar баштапкы сюжеттерди жана терең эмоциялык аспекттери менен белгилүү. Pixar тасмалары көп учурда достук, үй-бүлө, өзүн-өзү табуу же болбосо адеп сыяктуу татаал темаларды изилдейт. Алар көрүүчү менен байланышып, алардын тасмаларын балдар дагы, чоңдор дагы тарабынан популярдуу болуп, ишине калтырууда. Pixar компьютердик анимацияга пионер болуп, дүйнөнү өзгөрткөн технологияларды түзүүдө. Pixar тасмалары уникалдуу жана таасирдүү окуялары менен бардык курактагы көрүүчүлөрдүн жүрөгүн ээледи. Disney менен өнөктөшүп көптөгөн ийгиликтүү долбоорлорду алып келди жана компания анимация боюнча лидер болууну улантууда. Ар бир алардын чыгарган мультфильмдердин аркасында ар кандай ойлор калат. Мисалга алсак, балким оюнчуктардын чын эле жан дүйнөсү бар жана алар тирүү. Балким монстрлар дагы бизге окшоп бизден коркот. Же болбосо балыктардын, унаалардын жан дүйнөсү бар жана бизге окшоп алар дагы жакшы көрө алат. Балким адам өлгөндөн кийин башка жерде жашоосу болот. Же адамдын башында чын эле ар кандай эмоциялар бар. Балким крыса жакшы тамак жасай алат жана кафе ачып салат. Ушундай сыяктуу ар бир чыгарылышты көргөндөн кийин ойлор калат. Көрүп бергениңиздер үчүн рахмат. Pixar'дын окуясы бизди кандай шыктандырса, силерди дагы ошондой шыктандырды деп үмүттөнөмүн. Эгерде ошол чын болсо, лайк, катталып жана кийинки чыгарылышта кайсыны көргүңүз келет, ошону жаза кетиңиз.